Биринчиден ошол Курал Чокоев, мен бул программаны кыска эле көрдүм, баардыгын көргөнгө убактым жок. Албетте бул программаны маданияттын бир үлгүсүнөн дегенден алысмын. Маданият ишмерлери чынында бир бийик, ушул адамзатты бир данышмандыкка үндөгөн, жакшылыкка үндөгөн чыгармаларды жазыш керек. Маданият ишмерлеринин вазифасы ошол. Бул андай нерсеге такыр жолобойт. Бул кандайдыр бир хулигандык болуп калды да. Ошондой деп айтмакмын. Бул маданиятка бир таптакыр тиешеси жок берүү болуптур, менин оюмча. Ал эми экинчиден Маданият министрлигинин булга аябагандай реакция жасап, анан ушундай иштерге барып атканы бул натура иш, бул туура эмес. Анткени Маданият министрлиги ошол маданият кызматкерлери менен иштейт. Маданият кызматкерлеринде кээде ушундай хулигандык болуп турбаса болбойт. Анткени маданият кызматкерлери бул чыгармачылык кишилерде кээ бир чыгармачыл адамдарда мындай нерсе байкалышы мүмкүн. Муну Маданият министрлиги туура түшүнүш керек. Ал эми тилекке каршы Маданият министрлиги эл айтып жатат, көпчүлүк айтып жатат деп ошол жака ооп кетип, аларга кошулуп алып маданият кызматкерлеринин басмырлап атканы, маданият кызматкерлеринин куугунтап атканы бул акылга сыйбаган көрүнүш. Мындай болбош керек. Маданият министрлиги билиш керек кимдер менен иштеп атканын. Маданият министрлиги көбүнчө чыгармачылык кишилер менен иштейт. Чыгармачылык кишилерде кээде ушундай чектен чыгып кеткен учурлар байкалат. Анткени алардын өзүн алып жүрүшү, чыгармачылык деген бул дагы бир Кудайдан келген кээде акыл менен өлчөй албаган процесс. Ошондуктан көптөгөн чыгармачылык кишилердин ушундай бир нерселери байкалат жашоодо. Мисалы алалы, ошол азыр биз баарыбыз суктанып, ар бир картинасы $10 миллион болуп аткан Ван Гог деген художник кезинде өзүнүн кулагын өзү кесип салган, баарыбыз билебиз. Ошондой сыяктуу мындай нерселер болот дагы, муну түшүнүү менен кабыл алыш керек. Маданият министрлиги болсо, Маданият министрлиги колдон келсе көпчүлүк менен, ошо эл менен чыгармачылык кишилердин ортосунда көпүрө болгонго аракет кылыш керек. Бул жерде болсо көпчүлүк айтып жатат, көпчүлүк ушинтип атат, биз ошону туура көрөбүз деп, эгер алынып отурса, бул чыгармачылык бул бирөө контролдоп ала турган процесс эмес. Биз көпчүлүк контролдой алат президенти Кыргызстандын. Кааласа Кыргызстандын президенти кылып шайлайт. Мына Жапаровду шайлашты президент кылып. Туура көпчүлүк. Бирок чыгармачылык бул президенттик эмес. Чыгармачылык бул президенттен өйдө турган нерсе. Керек болсо. Бирок маданият кызматкери болгондон кийин үлгү болуш керек да. Башка коомчулукка үлгү болуш керек да. Эми монтип сөгүнүп атса, аны көргөн адам менин деле алдарым көрсө, бул маданият кызматкери белгилүү адам, сөгүнүп отурган турбайбы, мени үйрөнсө болуп турбайбы деген нерсе дагы жаралат да. Менин оюмча биз бир нерсени ушинтип айтуудан мурун, же болбосо баа берүүдөн сын айтуудан мурун ошол адамдын кылган эмгегин да эстеп көрүш керек. Менин эсимде Кайрат Биримбердиев Кыргызстандын намусун коргоп Москвада ушундай ырдап атканда ошол эле көпчүлүк көзүнө жаш алып абдан сыймыктанган. Анан бир жолу сөгүнүп койгон үчүн ошонун баарын жууп салыш керекпи? Кандай болот? Бул калыстыкка жатабы? Канча жолу, эчендеген жолу Кыргызстанга сыймык алып келсе. Эсиңизде барбы, мына Франция менен Италия чемпионат миранын финалында ойноп атып, ал жерде Зидан деген оюнчу, эң күчтүү Зидан деген оюнчу, ошону италиялык бир футболист сөгүп койгон үчүн барып башы менен бир сүзүп, анан эң керектүү оюнчу болчу Зидан. Анан судья оюндан чыгарып салды. Билесизби? Кичине болуп ойноп калды Франция. Ошондо Франция эмне деди? Сен акмаксың, көчүп кетишиң керек Франциядан.
жогоо көзүмө көрүнбөй саткынсың чыккынчысың деп айтса болот эле да. Көпчүлүк кечирбеди. Жок, ал жерде агай ситуация башка болуп атпайбы? Жок, бул окшоштоо эле ситуация. Бул бир атаң программа түзүп алып туруп, программада айтып атат, сен мондай деп эме сөгүнүп тилденип атат. Бул эслегерде бир жерде агай мындай бул мен мындай деп айтмакмын. Бул программа, бул закон, баарынан закон бийик да, туурабы? Биз мыйзам менен жашашыбыз керек. Анда мыйзам кабыл алыш керек. Ушундай, эгер сөгүнсө, жолдон, каерден, остановканын четиненби, же жыйынданбы, же бир жерденби сөгүнсө, анда ушундай болуп туруп алынат деген мыйзам кабыл алалы, туурабы? Мыйзамсыз жумуштарга барбайлы да, биз мыйзам менен жашашыбыз керек. Ал деген соц тармактагы болгон нерсе экен, мен көрдүм. Ал бир КТРге барып, же НТСке барып, же ЛТРге барып, ошол жерден, силердин расмий берүүңөрдөн ошентип сөгүнүп биринчи түзөпүрдө кылса, бул албетте күнөө дагы оорураак болот. Болмок. Бул жеке программа. 18 жашка чейин көрбөгүлө деп тыюу салынган программа деп айтышты мага, туурабы? Анан албетте бул одоно иш. Мен кошулам, одоно иш. Одоно иш. Көпчүлүктүн айтканына да кошулам. Жакпай жатат. Одоно иш. Бирок Маданият министрлиги сиз ошол жумушту аткарып атасыз. Болбойт мындай нерсе. Маданият министрлиги деген бийик болуш керек мындай нерсе. Али көптөгөн. Мен сизге бир айтып коеюн, Күлүпа Кондучалованын убагында ушунчалык укук эрке биздин чыгармачылык кишилер болгон. Аябагандай. Алардын кылган жумуштарынын кээ бирин айтсаң төбө чачың тик турат. Бирок Күлүпа Кондучалова бийик болгон, акылман болгон. Ал акырындап сөз менен, башка нерсе менен ушул адамдарды чогултуп, аларды башка маданият тармагына үндөп алып жүрүп, ошон үчүн биздин алтын доор жаралды маданият. А бизде азыр эмне? Кандай болуп атат? Маданият министрлиги кечирим сураса болот элден. Жарашат маданият кызматкери үчүн. Ооба. Биз кээ бир нерсени көз жаздымыздан чыгарып келип жатабыз. Биз элден кечирим сурайбыз Маданият министрлиги. Мындан кийин мындай болбошко аракетибизди кылышыбыз керек десе жарашат. Анан ошол эл айтып атат деп алардын деген наамын ажыратат, анан башка нерсе кылат деп кодулап, эгерде көпчүлүк эртең айтсачы, мындай кино тартпагыла, мындай баспагыла, минтип жазбагыла, болбосо наамын ажыратам. Мен болгон наамдарымды чогултуп апарып бергенге даярмын, эгерде ошондой менин эркиндигиме бирөө үстүмөн басым жасай турган болсо. Наамдарынын да кереги жок. Мен ушинтип айтмакмын. Туура айтып атат. Алар деген ошондой эмгек кылып атат. Алар деген ошондой таланттуу, алар деген ошондой эрке. Көтөргүлө эркелик. Көтөрө албасыңарбы? Наамыңарды алып алгыла. Мен ушинтип айтмакмын. Мен өзүм да ошондой кылмак. Ошол бул Кудайдан берген талант. Сөгүнсө сөгүнүп коет. Сөгүнсө сөгүнүп коет. Адагы адам. Сиз да сөгүнөсүз. Бул киши да сөгүнөт. Адагы адам, адагы пенде. Ага бир чыгармачылык эпкин келип аткан чыгар. Чыгармачыл адамдар өзлөрү мындайча айтканда, анын көңүл толкуну кээде акылдан кеткен кишидей көрүнөт. Кетип да калышы мүмкүн. Түшүнөсүзбү? Бир чыгармачылык толкуну келгенде сиз кандайдыр бир башкача нерсе болушу мүмкүн. Ошону эл түшүнө алса, демек ошол чыгармачылык адамды көтөрөт. Көтөрө албаса, андай мамлекетте чыгармачылык адам жаралбайт. Андай мамлекетте чыгармачылык адамдардын баары мамлекет таштап чыгып кетет башка жака. Демек ал мамлекеттин өсүшүнө дагы кедергисин тийгизет. Агай, азыр сиз мына наамдардын баарын алып барып беришиңиз керек деп атпайсызбы? Мына мыкты наам теге маданияттын мыкты кызматкери деген төшбелгини мен билгенден көпчүлүк эле баягы эстрада ырчылары, жаңы чыгып келаткан адам баары деле алып жүрөт да. Анан бул ошол чаржайып берилгенин дагы белгиси эмеспи бул? Кимге калган? Маданияттын мыкты кызматкери деген наам бир. Сиз алдыңыз беле? Билбейм дагы, эсимде жок.
албаганын себеп дегенде бул министрликтен тапшыра турган наам бул бир укмуштуудай даражасы деле жок. Албай да койсо болот. Деги эле наамдардын деле даражасы жок. Бардыгын кыргыз эл баатырынын дагы керек болсо. Баркы кеткен. Себеп дегенде кыргыз эл баатырын алам деп бүгүнгүндө караңыздарчы. Канча деген аксакал, мыкты, чыгармачыл башка кишилер чындыкты айта албай отурушат. Ушул мен наам алат элем, бирдеке деп айтып койсом, менин наамымды карап коюшу мүмкүн. Мен эртең Манас орденин алат элем, бир күнү баатырга жетип калышым мүмкүн деп аксакалдык оюн айта албай. Мына ошол эле аксакалдар Акаевдин көзүнөн айланып, Бакиевдин сөзүнөн айланып, Атамбайдын этегине төшөлүп, Сооронбай Жээнбекти ээрчип, бүгүн мүмкүн Садырды кылчактап карап жүр. Ошол кайсы адамдык парасатыңды ылдый түшүрө турган, намысыңды ылдый түшүрө турган наамдардын эмне кереги бар? Эң жогорку наам бул сенин чыгармаң. Эгер сенин чыгармаң калса тарыхта, эгер сенин чыгармаң менен ошол эл бир кандайдыр бир сенден бир мындайча айтканда эстетикалык бир канагаттанып ала турган болсо, ошол эмеспи сенин наамың, ошол эмеспи сенин калтырган изиң. Мейли бүгүн Кайрат Пиримбердиевди айдап ийели Кыргызстандан, бардыгы айтып аткандай. Эртең укпай коелу ырларын. YouTube'дан карап алып угабыз да кайта ырларын. Туурабы? Кайрат Пиримберди. Кандай ырлары керек, өзү кереги жок болуп калды. Эмне кылды ал? Адам өлтүрдү. Сөгүнүп коюптур. Мен оюмча кечирим сурап атат болуш керек ошолорчу. Билбейм мен, андан ар жагынчы кетип калыптыр депчи. Жок, баары бир буларды аягына чейин талкалаш керекти. Бул эмне? Ошол жанында жүргөн мүмкүн, ошол чыгармачыл адамдардан. Көрө албас өзлөрүнүн атаандаштары чыгарып атат мүмкүн ошонучу. Бул адамдын көрө албагандыгы. Бу кандай сен кечөөнү эле ал менен толкунданып, сүйүнүп, анан бир кокус жаңылып калса, үстүнө чыгып алып тебелеш деген кайсы адамдык парасатка жатат? Болбойт да мындай нерсе. Эртең баарыбыз жаңылышыбыз мүмкүн. Эртең мисалы эки үй бүлө жашап атса, аял менен эркек, аялы жаңылышы мүмкүн сөзүнөн. Демек эмне? 4 баланы төрөп берип, сенин балдарың чоңоткон аялды көчөгө чыгарып коюш керекпи? Эркек жаңылышы мүмкүн. Бирдеке туура эмес сүйлөп алып. Жок, 20 жылдык өмүрүнүн баарын токтотолу дагы. Жогол акмак. Деп аны колап чыгыш керекпи? Не деген акмакчылык бул? Туура эмес бул. Адам деген сабырдуу болуш керек, толеранттуу болуш керек. Көпчүлүк да ошондой толеранттуу, сабырдуу болуш керек. Акыл калчап көрүш керек. Эгер адам өзүн жаза базып алганын, кечирим сурап, анын сөгүнгөндөн Кыргызстандын туусу кыйшайып калган жок. Анын сөгүнгөндөн биздин жерибиз кетип калган жок, кертилип. Анын сөгүнгөндөн бир кандайдыр бир саясий окуялар болуп кеткен жок. Эмне үчүн биз саясатчылардын баарын кечирип атабыз? Адам өлтүргөн саясатчыларды, Кыргызстанды жарга таккан саясатчыларды, Кыргызстандын жерин саткан саясатчыларды, Кыргызстандын намысын саткан саясатчыларды кечирүүгө болот. Маданият кызматкери ушунча эмгек кылып, ошончо өзүнүн наамын алып, байкушчу канча жыл эмгек кылып, анан бир жолу YouTube каналга чыгып сөгүнүп койсо, болду, ал акмакты аз өлтүрүш керекпи?